Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Мен бүгүн сиздерге ушул эл арасынан келип жаткан үн билдирүүлөрүн, голосовой сообщение деп коет, ошондойлорду уктуруп туруп, анан ошонун негизинде, ошонун тегерегинде мындай оппозициялык партиялар тууралуу сүйлөшмөкчүмүн достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Азыр мен ошондой бир билдирүүнү сиздерге уктуруп коеюн. Assalamu alaikum, бактыга кандайсыз? Таңкы салам. Кечкурун кичине балдар менен сүйлөшүп отуруп анализ кылдык да. Сиз кандай дейсиз, кандай жок? Анализ кылып Текоевдин командасы менен Ташиптин командасы все-таки что-то бир немеси бардай. Кийинчерээк бийлик менен андай эле бир конструкциясы же сөзү какой-то бир немелери бирип кете тургандай, бирикпесе дагы жалган оппозиция болгудай бир түрлөрү бар да. Анан бул жерден бүтүн Кыргызстан менен эле чоң казат өкө закаса оппозицияга айланат деп ойлоп атабыз да. Эч качандай ойлонду. Ташиттин да бир кез жемектер менен мамилеси жакшы эле. Текоев деле жанарлар деле Момбековдор бүт Атамбаевдин бийлигинде иштеп келишкендер. Текоев баш болуп, Момбеков бүт бар Атамбаевдин немесинде иштеп келип, булардын аягы деле таза эмес өздөрүнүкүдөгүчү. Ошого булардан деле катуу неме чыкпайт. Оппозиция чыкпайт деп эле ойлоп атамын. Анан дагы бир оюм бар. Биз ошентип ойлодук да, анан дагы бир оюбуз бар. Булар жөн эле элди алдоораак болуп, кичине болот оппозиция, көп деле неме болбойт. Бирок катуу эрегишкен оппозиция чыкпайт да. Чоң казат менен бүтүн Кыргызстан, Мадымаров ошо башынан баштап, ошо 11 жылдан бери да, 10 жылдан бери да, ошондон баштап до конца айтып келди. Атамбаевга дагы айтып келди, кийин Жээнбековго дагы айтып, мыналардын чыкканы Ташипке мына 1 айдан бери катуу оппозиция болуп калды. Неме Текоев, Момбековдор болсо бир жылгадан бери неме болот. Ошондо деле Момбеков досум эле Жээнбековдор анда мында деп жүрдү, Атамбаев менен неме урушуп аткан маалда. Ошентип жүрдү. Неме башта Атамбаевга кызмат кылып жүрдү эле, кийинчерээк гана мына шайлоого жакындаганда уже тилдери чыгып неме боло баштады. Көрүнө башташты да. Ошого сиз ошону жеткирип койсоңуз элдерге. Дакаса бара турган, Дакаса келген адам Мадымаров чоң казатына баштаган деле чү деген деле бийликке асылып баштады, бирок басылган деле жок алар деле. Мына акыркы не бар. Анан Мадымаров 10 жылдан бери ушинтип келатат. Бул аркага да кайтпайт. Оюн качан болсо бурмалабай оюна келген сөздү туура жагын айтат да. Ошого биз ошентип ойлоп атабыз. Ошону элге жеткирип койсоңуздар. Рахмат. Мындай достор, ушул нерсенин тегерегинде бир аз сүйлөшөйүн деп атайын, ушул видеомду даярдадым. Мындай да азыр муну өчүрүп коеюн, бизге тоскоолдук келтирбеш үчүн. Тура, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, ушул чоң казаттар акырына чейин туруп берет деп, мен чоң казатка дагы ишенимим бар. Бүтүн Кыргызстандын акырына чейин ушул оппозиция болуп эл тарабында турардыгына мен ишенемин, тургандыгына. Ошондуктан ушул бүтүн Кыргызстан партиясын сүрөп, пиар кылып, жакшы жактарын айтып, элдерди ушул добушуңарды ушул партияга бергиле деп келе жатамын.
Бул партияда мен абдан сыйлаган ушул Адахан Кимсенбаевич Мадумаров турат, генералдар Суаналиев, Кусан Асановтар, белгилүү ишмерлер, Ишенбай Кадырбеков, ушул сыяктуу күчтүү саясатчылар турат. Мен буларды албетте эл үчүн чын жүрөгүнөн кызмат кылып берет деген ишенимим зор буларга. Ал эми Ата Мекен партиясын айта турган болсок, достор, мына мен ушул дайыма эле айтып жүрөм, ушул жок дегенде ушул 4 партияга Ата Мекен, Мекенчилдер, Бүтүн Кыргызстан, Чоң Азат ушул партияларга добушуңарды бергиле, башкаларга бергенден көрө деп жатамын. Ал эми булардын калп эле оппозиция болуп, кийин кандайдыр бир башка партиялар менен биримдикке кирип кетиши мүмкүн деген эми ар кимдин өзүнүн ою. Бирок мен ушул СДПКда жүргөн, ооба туура, Момбеков, Эльвира Сурабалдиева, мен Эльвира Сурабалдиева тууралуу дагы видеолорду чыгарганмын, 1-2 видеом кеткен. Абдан мен сыйлаган саясатчылар булар. Ушул трибунадан туруп, эгерде ошол элдин баары 120 депутаттын баары Эльвира Сурабалдиева менен Момбековтой болуп иштесе, анда достор башкача бир жакшыраак заманда жашамакпыз да. Себеби дегенде ушул Момбеков чыгып даярданып сүйлөгөндө ар бир фактыны конкреттүү түрдө ошол баягы жол куруудагы болгон коррупциялар боюнча жана башка нерселер боюнча Момбековдун деле аябай чоң сиңирген эмгектери бар, достор. Муну ар бир саясатка кызыккан адам өзү билет болуш керек. Эми бул киши мындай партияда жүргөн, анан тигиндей партияда жүргөн деп туруп эле сынай беришибиз туура эмес. Ооба, ал киши баягы Атамбаев менен Жээнбеков чабыша баштаганда бир кыйлага чейин көз карашын каяка турушун айта албай жашырып бир ушундай моменттер болду, абдан көп болду. Бирок мына акыркы кездери туура жол менен бара жатат. Эми булар чоң саясатчылар, ал эми булар жөнүндө сүйлөө электораттын өзүнүн иши, ким кандай болот деп. Бирок мен буларды деле ойлоймун, ушул оппозицияга барышат сөзсүз түрдө. Ал эми Мекенчилдер партиясы тууралуу айта турган болсок, мына өзүңүздөр билесиздер, ушул Республика Ата Журт деген биригүүдө жүрүп, Ата Журт партиясында жүргөн киши Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев жөнүндө сөз болуп жатат. Кийин ушул досумду чыгарып берем деген ураам менен ушул Мекенчилдер партиясын жетектеп келе жатат. Ийгиликтүү саясий жүрүш болду деп койсок болот. Анткени бир жагынан финансылык жактан бул Мекенчилдер партиясына булак болуп берсе, ал эми Мекенчилдердин көп күчтүү электораты ошол Садыр Жапаровдун жактоо тарапташтары бүт ушул азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин командасы болуп бара жатышат. Албетте булардын ичинде дагы бир аз баягы тизмени түзүүдө андай мындайда талаш тартыштар жаралса керек. Бирин эки мүчөлөрү башка жактарга кетип калган фактыларды дагы көрдүк. Бирок мындай Камчыбек Кыдыршаевич ооба ошол Жээнбеков тарап болуп чыккан президенттик шайлоодо. Бирок Камчыбек Кыдыршаевичтин деле эл ичинде сиңирген эмгектери бар да, достор. Мындай мен өзүм ошол Жалал Абад болгондуктан билемин. Канчалык даражада ушул Камчыбек Кыдыршаевич элдерге кызматын кылып койгон, көп нерселерди өткөрүп койгон да. Ал эми азыркы кездеги бийлик тарабында болуп, анан кайра эл тарабында ушул партияны алып бара жаткандыктары бул ал кишинин албетте өзүнүн иши. Бирок бул кишиге деле менде жеке ишеним бар. Ушул досун ошончолук чыгарып беремин деп элдин алдында чыгып сүйлөп, бул киши деле мындай Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсенбаевич Мадумаров сыяктуу өкмөттүн бир байлыгына колун сунган фактылары жок да. Эгерде болгондо тапмак, өзүнүн бизнеси бар, башка нерсеси бар. Бирок ушул элдин жеке ушул элдин байлыгына кол сунган эмес. Ошондуктан достор, ар кимдин өзүнүн иши, кимди кандай шайлайт, булар кандай нерселерди көрсөтөт. Бирок Мекенчилдер партиясы менен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын экөөнүн ортосунда көп мындай окшоштук жактары бар. Булар бардыгы президенттик башкарууну мындай жактаган партиялар. Ал эми Ата Мекен партиясы болсо бул парламенттик ушул республика болушун шарттап келе жаткан партия болуп эсептелет да. Ушул жагынан караганда кийинки кезде
mına uşul Jeenbekov деле parlamentik өлкөнү кылабыз деп жатат. Эми ушул Jeenbekovдун партиясы деп жатабыз. Эми анын канчалык деңгээлде экендигин турмуш көрсөтөт достор. Ушул биримдик партиясынын ушул бийликчил партия экендиги мына азыртан эле көрүнүп жатат. Ошол эле Jeenbeковдун иниси Асылбек Jeenbekov бара жатат бул партияда. Административдик кысып бир кысым көрсөтүүлөр ушул партия тарабынан болуп жатат. Бунун бардыгы факт, эч ким тана албайт. Ушундай нерселер болуп жаткандыгын мына кече Арабандын акими сүйлөдү, башка буга окшогон фактылар абдан эле көп. Ушул Jeenbekovдун көз караштары дагы парламенттик өлкөгө айландыруу деген бир саясаты бар. Эгерде ошол депутаттар ата мекендагы өтүп, тиги биримдик сөзсүз өтөт, кийин барганда ушул парламенттик өлкөнү куруу деген ураандын алдында эле ата мекен партиясы ушул элдик альянс тарабынан тигилер тарапка өтүп кетпесе, мындай эгерде өтүп кетсе, анда коалицияга ошол жака кирип кетиши мүмкүн ата мекен партиясы. Ал эми ошол Өмүрбек Чиркешевич өзү айткандай, биз азыр оппозициялык партиялар баардыгыбыз биригип бир ушундай коалициялык өкмөттү түзүп, андан кийин бир ушундай биригүү болуп коалицияны түзүп, анан өкмөттү түзүп, ошону менен келе турган болсок, биз бийликти алабыз деп баягы мурдакы берүүлөрүнүн биринде айтты эле. Эгерде ошондой болуп ушул Чоң Казак, Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан жана Мекенчилдер партиясы эгерде биригип туруп, анан өкмөт түзүшүп, ошентип эле бийликти алып премьер-министрди шайлап, бир ушундай жол менен барса, анда билбейм, бирок мындай болуп кетиши кыйын. Эми достор, ушул партиялар өтө берсинчи, анан дагы турмуш көрсөтөт. Менин оюмча Ата Мекен партиясы чын эле ошол Jeenbekovдер тарапка өтүшү мүмкүн. Анткени булардын максаты ушундай парламенттик өлкөгө келүү, бир чогуу көз караштары бар да. Ал эми оппозициялык жактан алганда, оппозициялык көз караштары буларда абдан күчтүү эле. Эми бизде максат кычырап эле ушундай катырып эле сүйлөп, оппозиция болуп трибунадан бакыра берүү эмес, элге кызмат кыла турган, элдин жашоосун жакшырта турган бир адамдардын бийликке келгендиги жакшы да. Анан баягы теке болсо дагы сүт берсе болду дегендей, элдин иши кылып, кандай болгон учурда дагы жакшы жашоосун алып келиш керек. Анан эми Текебаев жөнүндө айта турган болсок, албетте бул кишинин азыр соттук иштери бүт элек, ошондуктан дагы бир мындай кандайдыр бир деңгээлде байлануу турат деп койсок дагы болот. Бирок кечээки Акмандагы жолугушуусунда айтты, мени азыртан эле саясаттан кетиргениңер туура эмес, мен саяпкермин, керек болсо анча-мынча адамдарды мынтип челип сүзүп да коюшум мүмкүн деди. Бул деген кечээки балким Акматбек Келдибеков деген жигит бар эле, Ата журт партиясында бара жаткан абдан бир лидер, өзүнүн электораты бар. Ошол киши Алай жергесинин Кабылан көл деген айылында жолугушуусунда элдер менен сүйлөшүп, абдан бир мындай эмоцияга алдырып, өз деле көп адамдар келбептир. Мен ушул 7-8 жылдан бери Текебаев менен кармашып, Текебаевтар менен чабышып, Атамбаевтар менен чабышып деп, бул жерде Текебаевдин эле абырою көтөрүлдү. Ал эми өзүнүн мындай ушул хотунан кийин, ушул окуясынан кийин албетте ушул Акматбек Келдибековдун бир аз электораттын алдында, бир аз эмес, кыйла эле абырою түшкөндөй болду. Анткени мындай эмоцияга алдырбаш керек эле. Саясатчылар абдан этият болуш керек. Мен албетте саясатчы эмесмин, ал кишилердин жүргөн, баскан жолдорун биз баса элекпиз, чын айтканда. Бирок абдан эле адашуу болду да. Бул жерде башкача бир элди жооткотуп, мындай сүйлөп коюш керек эле. Анан мен чабыштым дейт. Эми ким менен чабышып, анан кимдерди кантип жүргөндүктөрү жөнүндө турмуш, эл, тарых жакшы билет. Ата Мекен партиясынын ошол лидери канча президенттер менен чабышып, бул Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин баягы бир сөзүнө мындай там берүүгө болот да. Мени кол чабуулар менен тосуп алат, ал эми сен камакка кетесиң деп канча жыл мурун Атамбаевдин бетине айткандыгы тарых далилдеди да. Бул деген ушул Текебаевди азыр эле оюндан чыгарып, же болбосо булар мындай калп оппозиция болот, жалган туруштук берет деген сөздүн өзү туура эмес. Анткени бул абдан чоң саясатчы,
Bulardın özünün elektoratı, özünün koldoçulары, özünün joldoçulары abdan köp. Uşular siyaktуу эле bizim bütün Kırgızstandın dagы özünün ошондой колдоочулары бар, такыр кайтпай турган колдоочулары бар. Ушундай айрыкча мына мигрант чөйрөсүндө мен билип жүрөм, жаштар бар, аябай ушул колдоп келе жаткан. Мына мага күндө ондогон SMS билдирүүлөр, телефон чалуулар болуп турат. Эмне кылышыбыз керек, андай кылышыбыз керек деп. Иши кылып достор, кандай болгон учурда дагы шайлоого сөзсүз катышышыбыз керек. Жанагындай баарына каршы, анан андай мындай деген ушул эл тарабындагы партияларды алсырата турган азыр коркунуч ошол жактан эле болуп турат. Бул кандайдыр бир добуштарды бөлүп кетүүгө болгон аракет да. Мен дагы ал баарына каршы деген деле көп адамдарды сыйлаймын, бирок бул нерсени туура эмес экендиктерин айтам. Ошондуктан ушул добушуңарды сөзсүз түрдө ушул партияларга бергиле. Ошонун ичинде эң биринчи бүтүн Кыргызстанга бергиле достор. Анан кийин жүрөгүңөр каалаган адамдарга добушуңарды бергиле. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду. Эгерде менин бир ойлорум туура эмес болуп калса, аны дагы өзүңүздөр билесиздер. Сөзсүз түрдө комментарийга жазып коюңуздар, талкуу жаратабыз. Саламатта туруңуздар достор.